Балдар үчүн камкордук көрүш керек деген мына ошол карындашын жыл бою сорттаган элестеткиле. Ушуну аябай катуу терең козгоп чыга албай атабыз. Биздин балдар, айрыкча мигрант балдарыбыздан ата энеси үйдө отуруп, эчтеке кылбай эле, карыбай эле, таптатынакай эр ортону eelүүгө эле чыккан ата энелер үйүндө эчтеке кылбай эле, бирок жана комментарийдан окудум да, бирөө жазбады ошондой. Үйүндө отуруп алып, тойлорду берип, кредиттерди алып, ал акчаны ар кайсыга жөнөтүп коюшуп, ысырап кылып коюшуп, же болбосо мындай бир ойлонбой эле бир бизнестерди баштап, анан бирок мигрант болуп жүргөн балдарынан тым бай акча сурап, алардан кыйнап, мындай жөндөгү сурак эмес, бирам кыйнап аларды, алардын акча тапкын, сен тигинин баласы тапты, мунун баласы тапты деп ар башка балдарга салыштырып, дагы мындай ийгиликтүү балдарга салыштырып, ошентип кыйнаган балдар аябай көп. Мен де айтып жүрөм го дайым эле. Менин мага кайрылган жарандардын 70-80% мигранттар да, алардын ошо көйгөй маселеси ошо да. Ушинтип эле бутулга тура албай атабыз, 10 жыл болду, 15 жыл болду, үйдөлөрдүн эле бүтө албай атабыз, жыртык тешигин эле бүтө албай атабыз депчи. Ошондуктан менин ошол жанагы аябай катуу козгоюн деп атканым ошол мигрант балдар. Айрыкча мен айткан жерим жок, жана үйдө пенсияда отурган, карып калган, оорукчан, жосо инвалидностьтары бар, же бир мүмкүнчүлүктөрү жок, ата энелерге бербегиле деген сөз эмес бул. Жанагы алды күчтүү эле ата энелер балдарынан акча сураганын токтоткону аябай жакшы болмок да. Ошондон ошондой балдар такыр бутуна тура албай, алар аябай стресс, депрессия, карызга кирип кетишет, кредиттер кирип кетишет. Анан алар уже баягы энергиясы агып кетет, таарынат да, капа болот, карыздарын убагында бере албай калат, иштери убагында болбой калат. Анан алар аябай таарынычка кирип кеткенде ата эненин ортосундагы ошол акча үчүн байланыш ажырап калат. Таарынычтар аябай көп болот бул жерде. Таарыныч болгон жерде эч жакшы нерсе болбойт. Анда уже баягы оорулар пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот. Ал аягы өтө жаман нерсе менен бүтөт да, өлүмгө чейин бүтөт. Ошто балдардын энергиясы жетпей калат. Баягы өзүнүн үй бүлөсүн дагы караш керек болуп атат, анан ошо ата энесине дагы жардам бериш керек болуп атат. Анан ошондо эки жакка бөлүнүп калат да, энергиялар такыр төгөнүп калат. Бул мындай, эгер терең карап көрсөк, бул аябай чоң тема, чоң вопрос да. Мен ошондон айрыкча болуптур, мен жигиттерге дагы унчукпай эле коеюн, алар дагы мындай кечиримдүү болсун да, бирок айрыкча жанагы жаш бала кезден боюнан 18-20дагы кыздарды Россияга иштегени кетиргенине мен өтө наразымын. Мен ойлойм, ушул маселе боюнча оюңуздар жазсаңыздар комментарийга, бизге аябай жакшы болмок. Себеби биз ушул сиздердин ойлоруңузга байланыштуу биз дагы балким ушул жөнүндө ата энелерге атайык кайрылуу жасайбызбы, айрыкча кыз балага. Динде деле айтылган да. Динде деле айтылган бул кыз баланы коруш керек деген. Кыз баланы, аялдарды баардыгын коруш керек. Ошондуктан жанагы бул кыз бала жөнөтөт да, эми аялдарын жөнөткөн эркектер, Бул дагы мындай бир эч кандай бир рамкага туура келбей турган. Бул закон ченемдүүлүк да, бул деген көрүнүш бул. Кыз балдарды 18-20 жашында эле менде канча кыздар бар. Алар жанагы, мисалы үчүн мен бир эме айтып кетейин, окуяны. Бир проститутка болуп иштеген кыз менен кыз мага кайрылды. Анан айтты, эже айтышат дейт, эмне көпчүлүк айтышат дейт. Сен ушинтип жаман жолдорго барбай эле официант болбойт белең. Сен андан көрөкчөктү идиш жууп, көчө шыпырсаң деле башка ишти кылбайт белең деп айтышат. Алар билбейт, түшүнбөйт менин тагдырымды дейт. Мен үйдө 5-6 кичинекей бөөктөрүм бар дейт. Ата энем эчтеке иш кылбайт дейт. Арасынан ата энеси ичкендер дагы бар. Анан баягы жалкоолонуп иштебей калгандар да бар. Көрүнгөн шылтон айтчу. Ошол үй бүлөнүн бүт баары менин мойнумда дейт. Мен айла жок барып атам дейт. Мен өзүмө ошол мен алган акчам дейт. Аябай көп акча табам дейт. Эже чындыгында көп акча табам дейт. Бирок ошол акчадан мен өзүмө көйнөк алганга да акчам калбайт дейт. Мен өзүмдүн башымды сайдым дейт. Мен өзүмдүн тагдырымды талкаладым дейт. Бирок мейли деп ойлодум дейт. Менин тагдырым талкаланса дагы, моякта 4-5 бөөөгүм бар, ата энем бар. Мейли ошолордун курсагы ток болсунчу, ошолор тиги ачка болбой, эчтекеден кем болбой, ошол бир туугандарым өнүп өсүп, окуп жакшынакай ошолор бирдемке туруп кетсинчи, мен өзүмдүн өмүрүмдүн тагдырымды ошолор үчүн талкаладым деп айтышат. Ошондуктан караңыздарчы, ошондой кичинекей жаш кыздарыбыз, алар жолдо эле баратканда эле азгырылып кетет, алар Москвага жетпей эле. Мына менде дагы бир окуя болду. Курьер барып эле 20дагы кыз курьер болуп иштеди. Жанагы азыр пакеттерди бере калып эле баланча сомду бере калабыз деп эле азгырып атышпайбы? Барды, жолдон кармалды.
наркотик экен, мына 1,5 жылдан бери отурат. Ал өкүнүчтүүсү ошол кыздын атасы 50 жашка да чыга элек экен. Апасы алар менен кезиктим мен. Айттым, карагылачы дедим. Ким күнөөлүү? Конечно, силер күнөөлүсүң. Ал кыз кайдан билет? Ал курьер дегенди каяктан билет? Ал наркотик экенин каяктан билет? Мына отурат 1,5 жыл болду. Мына кыздын тагдыры талкаланды. Ал ошол акча тапканы кетти. Андан көрөкчөктү ата-эне өз милдетин аткарат деген ошол кирет ошого дагы. Кыздарды баягы коргула дегенде анан жакшынакай тарбия анан өзүнүн ээсине бергиле дегенде, бара турган жерин анан күйөөгө бергиле дегенде. Анан ал кызды окутуш керек, чокутуш керек, жакшы тарбия бериш керек, коруп караш керек. Караш керек. Мына менде аябай өкүнүчтүү, мына 2-3 эле күн болду, менде бир кардарым келип иштедик, аны мененчи. Ал апасы көп ооручу экен, кайра эле ооруп эле больницага жатыш экен. Атасы ишчи экен. Анан бирок атасы талаада иштечү экен да. Анан ошо апасы больницада болуп калыптыр. Атасы талаада болуп калыптыр. Анан атасынын агасын баласын үйгө алып келип коюшуптур. Бир 10 класс окуган баланы. Үйдө 3 кыз экен. Мага келген кыз ортончу кыз экен да. Анан ошо кыздарды карап тургун деп келиптир. Анан ошол бала регулярно 3 класс окуган карындашын зордуктаган. Ал деген жыл бою зордуктаган, элестеткиле. Анан аны байкап калган тиги жанагы атасынын ичкен достору болгон да, үйгө келип чогуу ичишкен. Анан үйгө кирип уктагандан кийин ошону байкап жүргөн болуш керек да. Тиги досучу баягы кичине бузулуп калган кыз экенин, ошо баягы энеси, мен баягы чоң кишилер көзү көрөгөч болот да, байкаган окшойт деп ойлоп калдым мен өзүм ичимде. Анан баягы аябай катуу ичип, атасын аябай катуу мас кылып жаткызып туруп, анан досу кирип баштаган. Бул деген 5-6 класска чейин созулган. Элестеткиле. Ал кыз азыр турмушка чыкты. Ал азыр балалуу болду. 3-4 баласы бар азыр. Бирок ошол жарасы кете элек дагы. Анан мен менен келип иштегенде ал келиндин буркурап ыйлаганынан ошол жанагы жүрөгүндө калып калган тактардан жөнү мен кошо ыйладым, ал канча ыйласа ошончо ыйладым мен дагы. Анан аябай өттө өкүнүчтүү бул. Өттө өкүнүчтүү. Андай случайлар өттө көп. Алар айтпайт экен, андай кыздар айтпайт экен. Менде андай көп кыздар келип атат да. Ошо даже окуй элек кыздар дагы бар. Окуй элек кезинде үйүндөгү жанагы бизде немелер бар экен, ушундай. Аябай көп случайлар бар экен да. Окуялар. Тиги атасынын агасы келип окуду, анан баланча айылдан келип окуй албай калган, биздикине келип окуган дегендер эле да. Ушундай көпчүлүк ушундай бир туугандардын балдары келип үйгө окуп калганда, ушундай кыздар менен үйүндөгү ошо кыздар менен, карындаштар менен. Аларда жаш кичинекей бала кез баягы кызык болот да, кызык болуп анан кийин баягы токтоно албай калат окшойт да, өзүн кармай албайтчы. Кыздары коркуп эле айтпайт экен. Ошентип анан эми ошол травма аябай өмүр бою калып калат экен да. Мына ушундай өкүнүчтүү окуялар бар. Ошон үчүн ал кыздарды деген биз элестеткиле, өзүңөрдүн үйүңөрдө карап турган кичинекей кыздар менен ушундай мамиле болуп атса, сиздин Москвага барган, Англияга барган, Америкага кеткен кыздарыңыз кандай болуп атат? Алардын тагдыры кандай болуп атат? Алардын тагдыры өтө өкүнүчтүү болуп атат. Ошондуктан мен дагы айтарым, ошо жанагы балдар үчүн камкордук көрүш керек деген мына ошол. Кыз балдарды коруп татынакай. Эмне үчүн 3 балалуу кыз, 3 кызы болгондо Алла сен 5ке киресиң деген атасын. 2 кыздуу болгондо дегенде, да сен да киресиң деген. 1 кыздуу болсомчу деген, сен да киресиң деген. Ал кайсы убакта кирет? Ал кызды жакшынакай коруганда, ал кызды эчтеке тийгизбей, чаң жугузбай бакканда, аны эч кимге кор кылбаганда, аны татынакай билим берип туруп, анан жакшынакай күйөөгө узатканда, ошондо гана 5тин төрү берилет. Анан биз жөн эле Москвага жөнөтүп койсок, ал кыздын тагдырын карабасак, акча сал эле, акча сал дей берсек, ал сала албай калган күнү деле кыйнай берсек, анан тагдыры өлдү да анан. Ошондуктан ушул маселени дагы мен азыр аябай катуу козгогум келет. Ошондуктан мен ошолорубуздун ойлорун күтөмүн ушул жерден.